Ассаламу алейкум, урматтуу Багастыруу Кыргызстан каналы, кутман күнүңүздөр менен. 19 март. Азыр алдыбызда көрүнүп турган көчөт 3 жаштагы көчөт. Гилас көчөтү. Воловой 3-чү сорттогу гилас. Азыр мына ушул гиласты KGB бутоосунда бутайбыз. KGB методун Кыргызстанга сунуштап келатам. Мына ушул методдо биз чоң бактарды Кыргызстан боюнча жаратышыбыз керек. Мына ушундай бак болгондо гана бизде интенсивдүү гилас бактар пайда болот. Азыр ушул бакты бутайбыз. 2018-жылы тигилген. Бул бак тамчылатып суугаруу менен суугарылат. Келиңиздер, жакыныраак көрүңүздөр. Бул жерде азыр 15тен ашык бутагы бар. Азыр бул жерде 15те болгондо 3 бутагы жоон бутак алынат. Себеби бул жерде 15. Эгер 20 бутак болгондо камчы бутак, анда биз 4-өн алмакпыз. Азыр 3-өн алып, калганын мөмөгө кой беребиз. Жоон, ар бир жоон бутактагыларды тандайбыз. Бул жерде бул кетет экен. Чекеден бул кетет. Бул жакта бирөө жалгыз турат. Муну көбөйтүп алышыбыз керек. Бул дагы кетет экен. Анда баштадык. Кескенде сыртка карай бүчүрө. Сыртка караш керек, жакыныраак тартсам. Мынау бүчүр менен мынау бүчүргө акцент коебуз. 3-чү бүчүр запаска калышы мүмкүн. Эгер бул экөө өспөй калса, булар жылусам 3 тең өсүшү мүмкүн. Баштадык, бисмилля. Бул кетти. Кийинки мунаны тандап алдык. Мына менен бул эки бүчүргө акцентти койдук. Бул кетти. Мында бир бүчүр болгон, мына сынып калган. Же курт жеген болушу мүмкүн. Бул өспөй калыптыр. Ошондуктан бул жерге дагы акцент коебуз. Себеби бул жалгыз болуп атат. Экөө болду, үчөө кетти. Бул ичкери карап кыйшая баштаптыр. Муну ушуну кыскартып коебуз. Азыр бул жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 камчы бутак калды бул жерде. 2021-жыл болсо 3 жылда азыр кой берсек болот. Кээ-бир KGB-га 3 жылда, жылусом 4 жылда жетишкениге карап туруп кой берсе болот. Кесилгенде мынакей 10-15 сантиметр болгону 2 же 3 бүчүргө гана калтырыш керек. Акцент ошого болот. Быйыл буюрса мына жерден бүчүрлөр пайда болот. Учуну караңыздар, учу тегиз бирдей эле. Бири кыска, бири неме эмес, бардыгы негизинен тегиз эле. Буюрса мына бүчүрлөрдөн быйыл мөмө гүл бүчүр пайда болот буюрса. Аны да тартып көрсөтөбүз. Бул жерде тамчылатып суугаруу менен таштак болгондуктан азыр бир жумада бир жолу суугарабыз. Мурда тезирээк суугарчубуз, азыр суу 50 литр суу коюлат. 50 литр суу берилиши керек. Саратанда. Суугарууну буюрса гүлдөгөндөн кийин суугарып баштайбыз. Биздин жердин деңиз деңгээлден бийиктиги 1000, азыр 300 метр бийиктикте турабыз азыр. Ортоңку зона болуп эсептелет. Ортоңку зона. Бизде гилас орто убакытта июндун 20-ларынан быша баштайт. Июлдун 1-не чейин бышат. Бул орто бышар сорт. Негизинен азыр Кытайга экспорттолуп аткан гиластар мына ушулар. Денеси таза, кыркы бүткөндөн кийин муну дарылайбыз. Дарылап, ISO же болсо медный купурос менен дарылайбыз. Туугандар, мынакей, мына жерде кескен жерибизден 2 же 3 бүчүр өсүп чыгат. Бул жагында камчы бутактар жок, ошон үчүн муну кестик. Бул жагынан 3 пайда болсо, булдун 2 же 3. Ошентип бул буюрса 15 бутак 20-га жакын бутак болуп калат. Эгер июнь айында тартып калсак, мына ушул көчөттү көрсөтөмүн. Сиздер менен Багастыруу Кыргызстан каналы болду. Буюрса алдыда дагы көп видеолор бар. Тартылган видеонун сөзсүз түрдө уландысы болот.
Биздин каналга катталыңыздар, биз менен ар дайым бирге болуңуздар.